Assalamu alaikum. Desin TV YouTube kanalı sizlerin nazarыңыздарда analitik bloger Bakıt Sulayman sizler menen bolmokçu dostlar. Bugün biz kommentariylерге жооп беребиz. Негизги сөзүбүз Адахан Кимсанбаевич Мадумаров тууралуу болмокчу. Комментарийлерге мен мындай ГГ'де жооп берип каламын. Анткени кайтарым байланыш сөзсүз болуш керек. Кимдир бирөө комментарий жазса, биз сөзсүз жооп беребиз. Мен сөзсүз түрдө ал нерселерди көрөмүн. Албетте комментарийлердин көбүнө мен реакция жасабаймын. Анткени адамдар ар кандай сөздөрдү жаза беришет. Бирок кээ бир сөздөргө мындай реакция кылбасаң болбой турган сөздөр дагы болуп калат да. Кээ бирлерин мен блокко коюп коем, уят сөздөр менен тигиндей мындай жазгандарды. Ошондой комментарийлердин бири Нурлан Сатаров деген көрүүчү кечээ күнү комментарий жазыптыр. Кечээги күнкү мен акыркы видеомдо. Мадмай атаң экөөң анализ жасап бүтпөдүң. Жамандык аңдып, Кудайдан коркпос болдуңар. Алла берсин жазаңарды. Силерди да камаш керек бузукулар. Дейт достор. Бул жигитке айта тургандыгым биринчиден Мадумаров менин эч кандай атам эмес. Мадумаров болгону менден 3 жаш чоң киши. Мен армияда Тивер деген шаарда ал кезде Калинин болчу. Азыр Тивер болуп калган. Ошол жерде мен 88-90 жылы кызмат кылгам. Бирок Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду мен ал кезде тааныбайт элем. Ошол жылдары Адахан Кимсанбаевич Мадумаров деле менин эле замандашым. Ошол жерде Тивер университетинин тарых факультетин бүткөн. Ошол Тивер университетине барсаңыздар, белгилүү инсандар бүткөн ошолордун тизмесинде ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун дагы аты бадырайта жазылып турат, өчпөс болуп, ошол Тивер университетинде. Мен ал киши менен мындай замандашмын. Албетте мен ал кишини колдоймун. Эмне себептен колдоймун, аны да айтып беремин достор. Жамандык аңдып эле Кудайдан коркпос болдуңар деп коюптур. Мен мисалы үчүн кечээки күнкү чыгарган контентимде эч кандай жамандыкты аңдып мындай президенттин же болбосо анын командасынын дарегине жаман сөздү сүйлөгөн жокмун. Эгерде мени бир калп айтып жатат десеңиздер, ошол кечээги күнкү анализимди көрүп мындай өзүңүздөр дагы анализ жасап бир мындай сереп салып көрүңүздөр. Мен ал жерде тескерисинче ушул азыркы бийлик Темир Сариев өңдүү чоң саясатчыларды камап, жанагындай азыркы министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов 21 майда буйрук чыгарып, биздик мамлекет катары Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек араны убактылуу жаап туруп, бизди бир мамлекет экендигибиз билинип келе жатат. Бир нече тажиктер 177 адам кайра кайтарылды. Бир-эки аялдар тиги келип өтө албай турат. Биз бир мамлекет экенибиз сезилип, кичине бир мындай адамдардын духу көтөрүлүп бара жатат деп мен айтканмын. Андан кийин минус жактары ушул биздин жанагы чоңдорду камап туруп эле, анан 1-2 саат сурап, бир нече саат сурап, анан бир нече акчага төлөп бере турган болду деп, мындай кустурдук деп туруп эле кое берип жиберип жатышат. Ошондуктан уурулар, эгер уурулук кылган болсо, отуруш керек до конца деп мен ошол нерсени айтканмын. Мага жанагындай жөн эле келип туруп, анан кийин кичине тыйынын берип, отметкасын кылып коюп чыгып кетип, бул нерсе канааттандырбайт. Эгерде ошондой чоң уурулуктарды кылган чоң саясатчы болобу, бизнесмен болобу, башка болсо, ал дагы ошол мыйзамдын негизинде сөзсүз түрдө каардуу мыйзамдын негизинде камалыш керек да. Жөн эле кичинекей акчасын берип, анан Кубанычбек Жумалиевге окшоп депутаттыгын тапшырып коюп, жыргап тетиге чекете карап тургандыгы жакпайт. Мен ошол нерселерди айтканмын. Анан эле бул Нурлан Сатаров мырза жамандык издеп отурасын, силерди камаш керек деп жазыптыр. Эгерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун күнөөсү болсо, ушул кезге чейин кандайдыр бир каркыра боюнча силер айтып жүргөн
275 metr jeri boyunça geçe günü bir ayal çıkıp alıp Sadır Japarov менен Камчыбек Ташиевдин ошол Көкташ эли менен жолуккан жерде айтты. Ушул 275 метр жерге тажиктерден арендага алдык деп кол коюп бергенден бери бизде аябай кыйноолор болуп жатат, тигиндей болуп жатат. Иши кылып ошол азыркы нерселердин баарын эле Адахан Мадумаровду күнөөлөп сүйлөдү да, карапайым аял. Эми достор, кандайдыр бир деңгээлде бул 275 метрден башка проблемаларын айтканда туура эле айтты, бирок ушул 275 метр жерди айтканда туура эмес болду. Бул bir zakaz arkылуу же өзү түшүнбөстүктөн сүйлөдү булай айым айтор эмне болсо дагы бул деген абдан туура эмес. Анткени 275 метр жердин юридикалык жагын ошол кезде ошентип бүтүрбөсө элдердин каттамы болбой жашоо токтоп калмак да. Муну ошол эле лейлектиктер, мен мына Кулундуга чейин ушул президенттик шайлоодо Адахан Мадумаровдун жанында жүрүп барып келдим. Элдер аябай ошол кезде сонун бүтүргөнүнө азыркы күнгө чейин рахматын айтышып, ыраазычылык билдиришет. Ал протокол гана. Ал кезде Адахан Мадумаров же президент, же башка нерсе болгон эмес, ошол проблеманы чечүү үчүн убактылуу ошол протоколго. Ал протоколду кийин жогорку кеңеш, анан президент кол коюп өткөрүш керек. Бул азырынча ошол чече турган гана протокол болгон. Аны ошол президенттик дебаттарда Камчыбек Ташиев өзү деле айткан. Бул протокол гана, мунун юридикалык күчү жок деп. Бирок ошону тажиктер бетке кармап, анан мынтип атат, анан тигинтип атат деп азыркы кезге чейин Адахан Мадумаровду каралоого колдонулган чоң бир куралга айланды. Аны жанагы Айбалаев деген мурдакы губернатор аксакал ошентип айтты. Ошондон кийин эле жабышып жатып калышты. Достор, дагы бир жолу эсиңиздерде болсун. Ал протокол ошол кездеги элдин көйгөйүн чечүү үчүн кол коюлган протокол гана. Анын юридикалык эч кандай күчү жок. Андай протоколдор боло берет, дагы деле мындан кийин дагы болот. Буну биз туура түшүнүшүбүз керек. Анан эле Адахан Мадумаровду каралоо үчүн колдонулган курал катары пайдаланып, анан Адахан Мадумаровду камаш керек, анан мынтиш керек деп. Эгерде ушул кезге чейин бийлик ошол эле Акаевдин бийлиги болду, Жээнбековдун бийлиги болду, Атамбаевдин бийлиги, Курманбек Салиевичтин бийликтери, ушулар эгерде күнөөсү болсо Адахан Мадумаровду анда камамак. Күнөөсү жок үчүн ошентип жүрөт. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров дагы эч кандай күнөөсү жок үчүн чындыкка тике карап, ошол нерселерди айтып, ушул чындык үчүн күрөшүп келе жатат. Эмне себептен мен Адахан Мадумаровду колдоймун? Мен ошон үчүн колдоймун, достор. Мен бир буйруса бүгүндөрдөн чыгарып калат болушум керек. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров эмне себептен президент болбой калды деген бир материалдарды чогултуп иштеп жатамын. Албетте пенде болгондон кийин кандайдыр бир тактикалык жактан ката кетиши мүмкүн, кандайдыр бир нерселерди туура эмес жасап коюшубуз мүмкүн. Мен өзүмдүн анализимди эмне себептен Адахан Мадумаров президент болбой калды деген бир ушундай макалам, мындай видео контентимди жасап жатамын, достор. Азырынча бир иликтеп, тияк-бияк кылып, албетте биз талкуулайбыз команда. Мен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү эмесмин, бирок тыкыр ушул команда менен иштешип келе жатамын. Булардын идеясын жана башкаларын туура деп. Мен албетте ушул өзүбүз жактан кеткен кемчиликтерди Адахан Кимсанбаевич эмне кылса болмок, ушундай ийгиликтерге жетиш үчүн ошондой таризде ушундай контентти албетте бул тараптан дагы көп бир катачылыктар болушу мүмкүн. Себеби бир нерсенин натыйжасы чыгарына кандайдыр бир буга чейинки нерселердин себептери болот да. Баягы орустар айтмакчы, причинасы болот. Эмне себептен президент болбой калды, эмне себептен Адахан Мадумаровго элдер асылып жатышат, тигиндей мындай дегендей бир мен азырынча бул контентти бир башка жака бурбай туруп турайын. Ал боюнча кеңири сүйлөшөбүз, достор. Ушундай өзүбүз иликтеп, изилдеп көрө турган, сын көз менен карай турган бир берүүмдү даярдап жатамын. Ал эми колдоо жагына келе турган болсок, принциптүү бир көз караштан тайбаган чыгаан саясатчы, чыныгы саясатчы, жанагындай
başkalarga okşop bir biznes çöyrөсүнөн акчага кызыгып biznes кылайын деп, байлык топтойын деп, жердештерине же болбосо туугандарына кандайдыр бир ушул бийликте турганда bir нерсени кылып бере коеюн деп иштеген адам эмес. Эгерде ошол Адахан Кесенбаевич жанагындай коопсуздук кеңешинин секретары болуп, же болбосо жогорку кеңеште спикер болуп турганда өзүнүн кандайдыр бир жердештерине же болбосо бир тууганына үй алып берип койду, участок алып берип койду, Бишкектен бир ресторан алып берип койду деген маалыматыңыздар болсо, анда айтыңыздар. Мен сиздерден кечирим сурап, кокуй, ушундай Адахан Мадумаров дагы пендечилик кылып койгон экен деп туруп, анан ушул каналдан чыгарып берейин. Мага жөнөтүңүздөр ошондой материалыңыздар болсо, эгерде. Балким мен да адашып жатышым мүмкүн, достор. Ошол Адахан Мадумаров боюнча айта турган нерселер. Анан дагы бирөө жазыптыр. Темир Сариев дейт. Жок. Керим Темир Сариев, кечеки Темир Сариевдин камалгандыгы жөнүндөгү маалыматтар бар эле, азыр ошол окулуп жатыптыр. Керим Табалдиев деген бир көрүүчү мага жазыптыр, достор. Телефонуңду эфирге чыгарчы, сени менен баарлашып, мен дагы алдын ала көрөгөч болайын дейт. Достор, мен алдын ала бир нерсени мындай Өмүрбек Черкешевич Текебаевдардай болуп, көрөгөчтүк кылып, анткени мен жөн гана анализ жасап жаткан блогермин. Мындай bir окуяларга өтүп кеткенден кийин ага бир мындай анализ кылып, бул эмне себептен болуп калды, бул эмне мындай болуп жатат. Ал эми окуяларды алдын ала айтуу, достор, ал андай нерсе кыйыныраак. Мен мындай анча-мынча нерселерди алдын ала божомолдоп айтамын, бирок мындай расчетторун алып туруп. Бирок ал урматтуу Керим Табалдиев айткандай, телефон менен баарлашсак эле алдын ала айта коюу мүмкүн эмес. Анан телефон демекчи, достор, мен мурда түз эфирге чыкканда экинчи телефонумду алып сүйлөшүп турчумун. Мен аябай чоң бир мындай кредиттерди берип, ушундай финансылык иштер бар, достор. Анан Россияга келиш керек болду, тигиндей мындай 106 000 сомдук телефон эле да, ошол мен сиздерге эфирге. Азыр бул телефон Samsung, жөнөкөй эле Samsung менен чыгып жатам сиздерге. Ошол телефон менен 106 000 сом болчу, iPhone 11 деп мен былтыр октябрда алганда. Азыр бир ал 70-80 000 болуп калган да андай телефондор. Мен ошол телефонумду алып келип, ушул кредиттерди жабыш үчүн, жол кире тиги бу болуш үчүн 58 000 рубльге сатууга туура келди да, достор. Ошондуктан мен сиздерге кечирим сурайм, чыга албай калдым. Сиздерге чоң рахмат, достор. Мен ушул баягы мигранттардын жашоосу жөнүндө айтсаңыз деген дагы бир суроо болуптур. Мен өзүмдүн жашоомду толук көрсөтүп берем, ушул Россияда кантип жашайт мигранттарды. Анан мага аябай көп жардамдар болду. Ушул каналдын бир өнүгүп өсүп кетиш үчүн, мен мисалы үчүн Кыргызстанга барууга дагы ушул спонсорлордун жардамы менен бардым. Аппараттарды, анча-мынчаларды алып бергенде абдан чоң ыраазычылык билгиземин ошондой досторго. Мен ошол жакта туруп кайрылдым, мындай личкаларына кээ бир санаалаш жакын адамдарыма жардам бериңиздер деп. Түштүк Кореядан Алманбет деген жигит жардам берди. Жамал деген келин Оштон жардам берди. Садыкова. Иши кылып көп адамдар жардам беришти. Аман эсен мына Кыргызстанда 6 ай 7 ай иштеп келдик, достор. Эми буйруса дагы телефонду дагы болуп калаттырбыз. Ошондон сиздер айткандай түз эфирге чыкканда экинчи телефон менен сүйлөшүп, азырынча болсо ушундай эле форматта сүйлөшүп турабыз. Түз эфирлерге болсо мен чыгамын. Бүгүн эртеге буйруса интернетти үйгө койдурууну сүйлөшүп жатамын. Азыр көчөдөн интернет абдан начар экен, түз эфирге чыгып жатканда үзүлүп калып жатат. Ошондуктан ушундай проблемалар болуп жатат. Сөзсүз телефонда болот, урматтуу Керим Табалдиев. Сөзсүз прогноздорду дагы кылабыз, анализди дагы жасайбыз, достор. Мындай мен чоң бир ыраазычылык билгиземин ушул
кандайдыр бир көрүүчүлөрдүн арасынан өзүмдүн аудиториям азыраак болсо дагы пайда болуп калды. Колдоочулар жана башкалар, ошолор баарыбыз аман эсен бололук. Кийинки эфирлерден жолукканга чейин сак саламатта жүрөлүк. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман болду.